Саламатсыздарбы, урматтуу Агротайм каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздерге кадимки бадырыңды кантип өстүрөбүз, өндүрөбүз деген темада пайдалуу маалымат менен бөлүшкөнгө аракет кылайын. Адатта урукту алгандан кийин ушундай чаканыраак идишке салып, үстүнө суу куюп, көп муздак эмес, орточо сууну куйгандан кийин 6 саатка коюп коебуз. 6 сааттан кийин суусун төгүп, мындай сүзгүчкө куюп алсаңыз болот, суусун агызыш үчүн. Андан кийин уруктарды мына ушундай чакан бир сүлгүгө таштап, акырындык менен таштаганда баягы урукка зыян келбеш керек, анткени ичиндеги өнө турган эмеси сынып калбаш керек. Андан кийин ушул чачыктын үстүнө суу куябыз, болушунча нымдап, толук кандуу чачыктын баардык жерлерине суу куюп, нымдап алабыз дагы. Андан кийин дагы суу куябыз. Андан кийин муну өзүнчө бир табакка алып, бир аз чукурураак, анткени суу куйганда суу четке агып кетпеш үчүн. Дайыма суу болуп туруш керек, мындайча айтканда суусу түгөнбөш керек. Мына ушундай абалда коюп коесуз. 2-3 күн өткөндөн кийин жылуураак жерге койсоңуз тезирээк өнөт. Монтип ак болуп өзүнчө ичинен бүчүрлөрү чыга баштайт, тамырлары тагыраагы. Утуру бүчүрү чыккандарын, ушул тамыры чыккандарыны бирден алып, мына ушундай кассетага көң менен топуракты ээлеп туруп даярдап аласыз дагы. Ушундай уячаларды бармагыңыз менен эле жасап туруп, андан кийин каш тергич пинцет болот. Ошол пинцет менен акырындан уруктарды отургузуп, андан кийин үстүнү ушинтип жаап чыгасыз. Жылуураак жерге, эгерде эрте жаз болсо, жылуураак жерге коюп туруп, үстүнө монтип атайын дары чачкыч менен, дары эмес, сууну куясыз дагы, тез нымдап турасыз чыкканга чейин. 4-5 күндө чыгып баштайт. Андан кийин моундай болуп, 2 кулак болуп бадыраңдар чыга баштайт. Эң башкысы, бул жолдун жакшы жагы тезирээк өнөт. Эгерде уруктун өзүн ушундай кассетага салып же жерге ийип койсоңуз, өнүм бир аз кечирээк, шашпайраак болушу мүмкүн. Мына ушинтип бадыраңдар чыгып, өсүп, 2 кулак, андан кийин 4 кулак болгондон кийин, бир аз бою көтөрүлгөндөн кийин 10-15 сантиметр болгондо күнөсканага жерге алып кирип, отургузуп, эгип кое бересиздер. Өтө чоң болуп кетпеш керек, анткени кассетада тамыры кысылып калышы мүмкүн. Кассетага деле кааласаңыздар, чакан стакандарга деле эгип өстүрсөңүздөр болот. Күнүгө суу куюп туруш керек, ошону унутпаш керек.